Тонар ассаламу алейкум. Жалпы катталуучулар, Нуркей YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен саламатсыздарбы? Урматтуу биздин катталуучулар, өзгөчө авто сүйүүчүлөр. Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Буюрса бүгүн 30 число 6-ай 2023 жыл. Бишкек убактысы боюнча кечки саат 7:30. Урматтуу көрүүчүлөр, мен алгач ушул биздин каналда биринчилерден болуп көрүп жаткан мекендештер үчүн, туугандар үчүн өзүмдү тааныштырып өтөйүн. Мен аты жөнүм Нурмбет Махаматалиев. Бул менин инем Эмилбек Махаматалиев. Мен буга чейин ушул өзүмдүн аудиторияма, ушу сиздерге, кыргыз бир туугандарга кичине болсо дагы пайдасы тийип калат деген ой максатта учурдун талабында актуальный тема болуп аткан ушу перегон машина деп коелу. Кореядан машинелерди азыр аябай көп алдырып атабыз. Ушул убакытта. Ошол жерде мындай нюанстар бар. Кореядан Владивостокко чыгарып берет паром менен, андан бери Кыргызстанга чейин газ менен жүргөн унааларды айдап келсе болбойт деген ушундай бир азмаз нерселерди угуп калып, ушунун үстүндө биз видео тартканбыз. Мен инимди жөнөткөнмүн. Болжол менен бир 10 күн, 12 күн болуп калды. Буюрса айдап келди жакшынакай. Мынакей ушул Касемди бир тууганыбызга перегон кылып келип берди. 2018 кыймылдаткычтын көлөмү 3 объем автомат коробкада. Бул машине боюнча дагы бир сыйра сиздерге айтып өтөйүн. Бул машине боюнча видеонун аягында полный видео обзорду мен сиздерге көрсөтөм. Эгерде Кореядан машина алдырам десеңиздер, менин WhatsApp номериме байланышка чыга бересиздер. Ушундай комфортный, экономичный машинелерди мындай кепилдиги менен колубуздан келишинче ушул тууганыбызга алдырып бергендей кылып сиздерге дагы алдырып беребиз. Бул эң мындай айта кетчү нерсе. Анан инибизге азыр сиздерге жолдогу маалыматты баарын жеткирет. Перегон авто боюнча Владивосток, Бишкек, Москва боюнча мындай машинеңиздерди жеткирүү кызматы болсо байланышка чыга бересиздер. Жана кошумча айта кетчү нерсе, жол боюнча дагы толук маалыматты өзүнүн WhatsApp номериге личкасыга жазып сурасаңыздар болот. Буга чейин дагы жооп берип аттык. Экөөбүз тең колубуздан келишинче, мындан кийин дагы мындай жол көргөзгөнгө дайым даярбыз. Эмил, бир сыйра айта кетсең, ушул жол боюнча алгач ушул жактан биринчи жолу барып айдап келебиз деген биздин көрүүчүлөр үчүн кандай совет бересиң? Анан ушул сатуу Бишкектен алынган билет боюнча ошондон ушул жерге чейинки мындай убакытты кыска нуска айтып өтсөң болот. Ассаламу алейкум YouTube көрүүчүлөр. Өзүңүздөр билгендей биз Владивостоктон Кыргызстанга газ менен жүрүүчү унааны жеткирүүнүн үстүндө видео тартып жүрдүк. Буга чейин биз ошо биринчи жолу газ менен жүрүүчү унааны алып келгенге биринчи жолу келчү адамдарга совет бербейт элек. Себеби дегенде мен өзүм башымдан өттү. Барганда эң эле биринчи ошо билеттен башталды. Ана биз бир сом болсо да экономичный болсун деп без багаж алдык элек билетти. Анан мынау газ менен жүрүүчү унаага переходник керектүү болгондуга байланыштуу переходниктерди күлүштөрдү алып алган элек, аны ручной өткөрбөйт экен. Ошондуктан 2000 кымбат болсо дагы ошо багаж менен алганга аракет кыла бериңиздер. Анан экинчи жери бул переходникти Шуну көргөзүп коелу по факту сиздерге. Владивостоктон 6,5 миңден 25 миңге чейин жасап атат. 6,5 миңге мунаун өзүн эле переходниктин өзүн эле жасап берет. 25 миңге ал запасной койдуруп чыгып атат. Ошол жактан туугандарыбыз жолдо калып кетпештин аракетин кылып. Себеби дегенде 1200 километрдик аралыкта газ жок. Ошол жерде ошол запасноydu колдонгонго аракет кылып атат. Мен өзүм переходникти бул жактан алып бардык. Бул жактан алып барып алмаштырдык. Ошон үчүн бизге арзан түштү. Кээ бирки билбей барып алган туугандарыбыз ал жакта ошо 6,5 миңге алмаштырып атат. 6,5 миң рубльге. Мына ушундай. Анан ошо газ боюнча туугандар, газ боюнча Хабаровскиге чейин, Владивостоктон Хабаровскиге чейин проблема жок. Проблема эле ошо күндүзү жүргөнгө аракет кылыңыздар. Себеби дегенде газдардын көпчүлүгү, газ заправочный станциялар ошо 4,5-га ар кайсы убакка чейин иштейт экен. Көбүнчөсү ошо кечке маал жабылат экен. 9-дан кийин, 8-9-дан кийин. 8-9-дан кийин жабылат экен. Хабаровскиде бир эле жерде гана 24 саат иштеген заправка бар экен. Андан бери келгенде
акыркы заправка Белгорский, тугандар. Белгорскийден ал жерде да 24 саат иштейт. Ал жерден заправка кыласыздар. Анан 600 км келгенде бир Сквардино деген айыл келет. Ошол жерде жанагы Аксакалдын темасы, Аксакалдын видеосун өзүңүздөр билесиздер, биз үстүндө чыгарганбыз. Ошол жактан перегонщик бизде WhatsApp группа бар го. Ошол жерде ал Аксакалды мындай айтканда бир айыл башчысы катары эле мындай же болбосо бир райондун акими катары эле көрөбүз. Ал жерде өтө мындай жакшы сөздөр кетет. Ошо чалга келгенде мындай мүмкүн болушунча пахтанан коюш керек. Ишиң түшүп турат, башка айлаң жок. Себеби андан нары сен 600 км жүрүшүң керек, уже бензиңдин, газыңдын стрелкасы түшүп калган. Башка айла жок, ушундай. Ошол канча күттүң ошол жерде? Биз ошол жерде 1,5 сутка болдук. Ал жерде Аксакал бир күн иштеп экен, бир күн телефону күйүк болсо, экинчи күнү сөзсүз өчүк болот экен. Ошол жерде почти 2 суткага жакын күн өткөрүп койдук. Переходниким жок деди, бирок Аксакалда бар экен. Жанагы убактысын короткусу келбейт экен. Жана ошо үстүдө видеолордо бар, кантип заправка кылганыбыз жарым сааттан почти 1 саатка чейин убакыт кетет экен. Бир баллон заправка кылганына, 50 литрлик баллонну заправка кылганына. Жакшы, андан бери уже ошол эң мындай Владивостоктон газ менен жүрүүчү унаалардын эң эле минус жери ошол Аксакалга келип такалат. Жогоруда айтып өткөндөй, Хабаровскийден Аксакалга чейин араң жетесиздер бир бак менен. Анан Аксакалдан заправка кылып алып, дальше кийинки заправкаларга чейин жетсеңиздер болот туугандар. Андан бери газдар жетиштүү эле. Андан бери газдар жетиштүү эле. Эгерде Аксакалдан сиздер 250 литрлик дөңгөлөктү баллонду заправка кыла албасаңыздар, Аксакал убактым жок дей турган болсо, анда сиздер Сквардинодон дагы заправка кылышка туура келет. Ал жерге заправка кылчу Аксакалдыкында шланг керек. Аксакал ошо кандай шланг менен кылса, ошондой шланг сиздер дагы жасатышыңыздар шарт. Мына ошондой Чернишевскийге жетип алгандан кийин Кыргызстанга карай эч кандай газ проблема жок. Газ 24 саат ар 100 километрде, 50 километрде бар. Ал жагында проблема жок. Перегон боюнча туугандар, жол боюнча дагы башка суроолоруңуздар болсо кайрылсаңыздар болот. Менде азыр газды ошо шланг, переходник полностью бардыгын жасатып алгам, менде бар. Ал жөнүндө сурасаңыздар болот. Жол боюнча дагы сурасаңыздар, жооп бергенге аракет кылабыз өзүбүздүн билишибизче. Жакшы. Ушундай туугандар, көрдүңүздөр. Колдон келишинче тартып жеткирип бергенге аракет кылдык. Буюрса ошол буга чейинки иним тарткан видеолорду комментарийге ссылкасын калтырып коебуз. Ирети менен көрсөңүздөр болот. Эми сиздерге машина боюнча мен өзүм жакшылап видео обзор кылайын. Сиздер жайлуураак отуруп алып, биздин мындай айтканда сөзүбүз бар. Алдыңыздарга суу, чай, кофе койгону унутпадыңыздарбы? Мен сиздерге жакшылап көргөзүп бергенге аракет кылайын. Дагы бир нерсени айтып коеюн. Ушул Кореядан ушул кызматты кылып аткан, Кыргызстанга машиналерди салып аткан, ал жерде кызмат акысын алып аткан биздин туугандарга видео обзорду мынакей сиздер эми жаман көрбөңүздөр. Баягы мындай да, мен дагы бирөөдөн көрүп, мага да бирөө үйрөткөн да ушул нерсени. Эми сиздер дагы анча-мынча нерселерин үйрөнүп алсаңыздар болот. Кантип тартышты көргөзүп коеюнчу, бир точкасыга чейин көрсөтөйүнчү, себеби анча-мынча кемчилигиңиздер болуп атат, ачыгын айтканда. Бир-эки точкаларын албай коюп, же болбосо дөңгөлөктөрүн, же бир тешик жерлерин, сарапина жерлерин албай коюп, бул жака келгенде клиенттер недовольный болуп атат. Ошол нерсени бир эске алып коюңуздар. Келиңиздер анда, мен сиздерге жакшылап видео обзор тартып берейин. Анан дагы белгилеп, баса белгилеп айтып коелу. Мына ушул мен өзүмдүн иним перегон боюнча, анан ушул жол боюнча WhatsApp номерин калтырып коебуз. Анан сиздер эгерде ушундай машиналерди Кореядан алдырайын деп жаткан болсоңуздар, буюрса биздин WhatsApp номерге кеңири байланышка чыксаңыздар болот туугандар. Келиңиздер анда, мен сиздерге жакшылап видео обзор тартып берейин, Кандай дедиңиздер? Каналга катталдыңыздарбы? Эгерде катталып элек болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочону басканды унутпаңыздар. Биздин чыгарган видеолорду ошондо сиздер биринчилерден болуп көрөсүздөр. Бисмиллахиррахманиррахим. Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Буюрса бүгүн 1-число 7-ай 2023 жыл. Бишкек убактысы боюнча түшкү саат буюрса 3 болуп атат. Урматтуу көрүүчүлөр, Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз дагы. Биз сиздерге
срочно сатылып аткан Kia K7 автоунаасын чагылдырып беребиз. Билесиздер, ушул автоунааны иним айдап келген. Владивостоктон биз бир тууганыбызга алдырып бергенбиз. Ал срочно продажага койду, туугандар. Машина боюнча айта турган болсок, машина идеальный экен, состояниясы аябай жакшы. Мен өзүм дагы азыр айдап келдим. Авторына чейин. Анан кече иним дагы айдап келген Владивостоктон бери, состояниясы аябай жакшы. Комплектациясы дагы өтө жирный. Бардык краскасы родной, анан частично краска болгон детальдары бар. Аны сиздерге видеонун жүрүшүндө жакшылап көргөзүп берели. Анан машина боюнча буюрса мага WhatsApp'ка байланышка чыгып бересиздер. Мага бар жогун дайындап айтты. Баасы боюнча канчага берерге чейин дайындап айтты. Анан көңүлүңүздөргө туура келсе сүйлөшөбүз, буюрса машинени по факту көрөсүздөр. Так, машина чыгарылган жылы 2018, кыймылдаткычтын көлөмү 3 объем заводской газ. Тегерекчети бар жогу таза. Машина боюнча көрүп атасыздар. Азыр кондиционер иштеп турат. Так, парктрониктер бар, туманниктер бар, поворот повторительдер бар, бесключевой доступ. Полировка деле кылынган жок, бирок машинанын состояниясы жакшы чыкты. Жакшы чыкты. Биз алдырып бердик, заказ кылып. Эгерде Кореядан автоунаа алдырсаңыздар, алдырам деп жүргөн болсоңуздар, ал боюнча дагы мага кайрыла берсеңиздер болот. Анан газ менен жүргөн автоунааларды айдап келүү жолдорун сурайбыз десеңиздер, ал боюнча дагы бизге WhatsApp'ка чыксаңыздар, мен инимдин номерин берем. Буга чейин дагы жооп берип келип аткан. Мындан нары дагы эми ошо жолдогу болгон ситуациялар боюнча кайсы жерден газ куюлат, кандай болот, бар жогун ошо инимден сурап барып айдап келсеңиздер болот, туугандар. Кааласаңыздар, биз дагы ошо Владивостокко кудум ушундай машинелерди, мына корейский автоунааларды Владивостокко чейин чыгартып беребиз, заказ кылып машинелерди, ушундай жакшы состояниядагы машинелерди тандап. Кеттик, анда машина боюнча тегерекчетин көрдүңүздөр. Машинени айтып кое турган нерсе, такси кызматында болгон. Пробегини түрдүргөн жокпуз, по факту алып чыктык, туугандар. Реально кызыккандар болсо жакшы түшүп беребиз. Кааласаңыздар, ошол мындай айтканда айдап көрөсүздөр ар жак бер жагына. Кеттик, анда сыртын көрдүңүздөр. Сыртында нюанстар боюнча айтып коеюн. Такси кызматында жүргөн, үстүндө чашка турган. 3 эмеси бар. Тешиги бар. Анан мына жеринде аз мас кирип калган жери бар. Бир эле минус жери ошол. Анан краска болгон жерлери. Краска болгон жерлери нар жагында, наркы бетинде эле. Так, мынакей. Могу наклейка болгон. Наклейканын ылдый жагы краска болгон. Арканкы эшик гана. Көрдүңүздөрбү? Машиндай туугандар. Эми сиздерге ички салонуну бир сыйра көрсөтүп өтөйүн. Так, бесключевой доступ бар экен бул жерде. Бисмиллахиррахманиррахим. Анасара. Полный электропакет. Блокировка, разблокировка, электрический күзгү. Бул жагында корректировка фара бар, антизанос, багаж и бактын крышкасы. Бул жагында круиз контроль, мультироль, аудиосистеманыкы. Кошумча бул жагында старт-стоп бар. Старт-стоп, двухзонный климат контроль, кондиционер, сенсорный монитор бул жерде, Bluetooth менен, датчик свет бар, датчик дождя бар анан. Бул жагында мультимедияныкы, Bluetooth. Бул жагында USB зарядка бар, AUX бар и USB накопитель деп коет, музыка койгонго. Автомат коробка 6 ступенчатый, подогрев руля бар. Кошумча айта кетчү, паркинг, задний вид камера, подогрев обдув сиденья. Мынакей. Азыр обдувта турат. О сиденья мустак шамал айдап турат. Ручник, драйв мод дейт, 3 режими бар, спорт, комфорт, эко. Автохолд бар, задний шторка. Задний шторканы басканда ачылат и жабылат автоматический, электрический. Так, бул жактары өтө таза машинанын. Өтө состояниясы таза, состояниясы жакшы, панелдер боюнча тап-таза, абсолютно таза, идеальный таза десек болот. Ондай деревянный ставкалар менен. Салондо нюанс боюнча туугандар көрсөтүп өтөйүн. Мына жеринде 2 точкасы бар. Анан мына жагында бир нерсе койдуруш керек. Так, эми арткы салон, багаж, мотор жагын көрсөтөйүн сиздерге. Артында шторка бар и плюс тонировка. Окей. Так, подогрев заднее сиденье бар, деревянный ставка мындай.
сонун экен. Поликтери эң жакшы жери туугандар. Полиге жанагындай газон сыяктуу экен. Чаңды, таш баштарды өзүнө сиңирип калат, арасына кирип калат. Анан полу туугандар. Мындай жумшак пластмассовый экен. Жумшак мынакей. Көрүп атасыздарбы? Мынакей. Аябай сонун мындай арчып коюп эле жүрө бересиздер. Так, задний эмеси дагы бар. Мультимедияныкы кааласаңыздар. Звукту көтөрүп аласыздар. Жакпаса өткөрүп бересиздер. Так, подстаканник бар экен. Подстаканниктин бир момундай ушкасы сынып кетиптир. Жакшы ойлоп таап коюптур, бирок мага резинканы. Так, бул жагында чөнтөгү и USB зарядка бар. Да, эмнени айтып өтөйүн? Ошол арты боюнча. Вообще комфортный машина экен. Арт жагында багаж боюнча бардык меткалар ордунда туугандар. Бардык меткалар ордунда, заводской. Так, бул жагы дагы бампер-сампер бар жок идеальный. Казан боюнча, казан таза экен. Мынакей. Запаскасы жок и мынагу багаждын эмеси жок экен. Анан бул заводской газ. Аябай экономичный экен. Азыр бизге берип койгон, айдап тур деп айдап жүрөбүз. Так, мотор жагын айта турган болсок. Пожалуйста, моторду караңыздар. Крылолор болттору бир дагы чечилген, детали жок, алмашкан деталь жок. Капоттун крышкасы дагы таза, защиткасыга чейин ордунда. Бул жагы да мынакей. Идеальный таза. Мотор ровно оталып турат. Мотор жагы боюнча көрдүңүздөр. Ансын дагы эгер машина реальный покупательдер болсо, машинаны көрсүндө жолугуп сүйлөшүп, анан ал жагыны карап көрөбүз дейт. Балондору боюнча бул жерде 17-нчи өзүнүн родной куюлма дискасында 223-55. Состояниясы да жакшы. Бул алды жагы, мына арт жагы. Мынакей, состояниясы аябай жакшы. Парктроник бар, задний вид камерасы бар. Кыскасы, будан ашыкта эмне болуш керек? Полный комплектацияга бир 2-3 эле функциясы жетпейт. Паласа кармабайт. И дистанция, и слепой зона. Слепой зона буларда болбойт, жаңыларында болот. Ушундай туугандар, буюрса биздин WhatsApp номерди билесиздер. Ошол жака байланышка чыга бересиздер. Кааласаңыздар ошол бир жерден жолугуп көрсөтөбүз. Болбосо эртең авторынактан дагы көрсөңүздөр болот. Ушундай. Сіздерге мен Нурмбет Махамат Алиев көргөзгөнгө аракет кылдым. Келерки видеого чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.